Алло. Гүлайым эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Рахмат, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Назар Ньюс маалымат агенттигинен чалып атат. Эжеке төлгө спектаклинде кечээки кара элечек кийген деген социалдык тармактарда сиздер тууралуу аябай талкуулар болуп атат. Деги эле ушул кара элечек тууралуу жооп берсеңиз, ошо Кыргыздын тарыхында кара элечек кийишкен беле? Мен азыр мындай бир жерде турам да, сүйлөшө албай атам азыр. Ошол боюнча бошогондо чалып айтып коесузбу? Эми бул чындыгында бул ошол спектакльде сүрөткөрлөрдүн ошо эски чийиптирип неме кылат да. Ошолордун эмеси менен да, бирок жанакындай жазгандар мени капа кылды. Бул мындай каргап жазгандар болбойт да, бул актрисалар, артисттердин баары эл үчүн деп эмгек кылат да. Анан элибизден ушундай каргоо уккан бул туура эмес. Ушул актрисалардын эч кандай мындай күнөөсү да жок. Эч кандай, себеп дегенде бул спектакльди койгондо режиссер менен сүрөтчү кеңешип, сүрөтчүсү болсо жанагы спектакльдин жанагы немелерин тартат, эскиздерин тартат, костюмдарынан бери тартат, костюмдардын бүт баарын тигет да. Алардын көз караштары да жанагы действительно мындай аза күткөн учуру. Ошол тарыхта карай өзлөрү кийип мындай чыккан жок да, абдан туура эмес жазылган. Абдан туура эмес, бул жерде артисттердин эч кандай күнөөсү да жок. Мен окуп алып, мен наоборот жүрөгүм түштү. Ушундай каргоонун кереги бар беле ошо? Кыргызда бар го, баягы каргагандан кийин каргышын какпашыңа деген. Саламатсызбы, Назым мырза? Саламатсызбы? Акыркы учурда социалдык тармактарда талкуулап аткан төлгө спектакль боюнча сурайын деп аткам. Ошол спектакльге катышкан айымдардын, актрисалардын, белгилүү актрисалардын баары кара элечек кийип алышкан да. Эмне себептен ошо кара элечек кийишип алды? Бул баардыгыбыз сураганда ошо режиссер менен сүрөтчүнүн жасаганы деп айтышты да. Бул кандай түшүнсөк болот? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мындай болуп атат да. Мисалы үчүн каныкей каралуу катын каныкей дейт го. Аза кийимин кийип жүрөт да. Аза кийими полностью кара. Бул боюнча мен бир топ эксперттер менен сүйлөштүм. Алар жок, ошол кара элечек кийген эмес, кара жамынган дейт да. Жоолук салынган дейт. Ооба, кара жамынган да жери бар. Кара жоолук башында салынуу, кара жамынып отурганда жери бар. Ошентип кара жамынып алып Бухарага келген жери бар. Бирок эми баягы спектакльде образдуулук деген бар да. Анан ошондо ушул кара элечек кийип отурат деп муну консультанттар менен кеңешкенбиз. Биздин спектакльдин консультанты Абдуллажан Акматалиев, академик, Самат Көчөрбаев. Анан эми туура Кыргызда кара элечек болгон эмес, бирок образдуулук үчүн да, анткени аягында ак элечек кийип чыккан да жери бар. Бул каралуу, азалуу отурган үчүн ошол кара элечек кийип отурган жери да. Анан жанагы соцсетте талкуу жаратып аткан ал атайын бир мектепке, шаардагы мектептердин бирине жолугушууга барышкан. Ошол жолугушууга барган жерден Кыргыз Республикасынын эл артисти Калча Сейдалиева каныкейдин образын бир монолог айтып берген. Семетей менен жолугуп, Семетейге Кыргыз жери жөнүндө айтып берген жери бар. Анан эми баягы театрдан дароо эле кийинип кетсе керек, анткени мектептердин ичинде билесиздер, кийингенге шарттоп болуп калат эмеспи? Анан ошону залда отурган жеринен тартып туруп, күнүмдүк көчөдө жашоодо кийип жүргөндөй кылып көрсөтүштү да. Чындыгында бул баягы ошол үзүндүнү ойноп бериш үчүн атайын эми жолугушууга, төлгө спектаклин көргөн окуучулар менен атайын жолугушууга чакырылган. Ошол жерден анан ушундай кылып көрсөтүп беришти да. Негизгисинен ушул костюм боюнча сүрөтчү, биздин сүрөтчүлөрүбүз бул Юлдаш Нурматов менен Садыр Ниязапунов, ал эми костюм боюнча сүрөтчү Зухра Мухамбетова. Анан ал кишилер дагы ошо консультанттар менен нечен ирет кеңешип, театрдын көркөм кеңешине нечен ирет көрсөтүп, андан кийин министрлик
электен көркөм эксперттик комиссиясына дагы тапшырып, ошол жерде костюмдар боюнча, сценография боюнча, жалпы спектаклдин жүрүшүнүн идеялык мазмуну боюнча далай сөз болот да. Ошонун баардыгынан өтүп, анан элге тартууланган спектакль да. Бул негизи биз мындай утверждать эткен жокпуз, алар кара элечек кийип жүрүшкөн деп, бул баягы аза белгисинин бир мындай образдуу көрсөтүү да. Бирок кыргыздар кара элечек кийген эмес да, эмне себептен ошо Бешөбөттөн уже кара кийинип алды да. Мисалы Каныкейдин образын аткарган Халича эже Сейдалиева. Бул эң башында спектаклдин башында аялдар кошо отурушат. Мына ошол жерде баягы жоолуктар жайылып кетпесин деген кыязда эле көркөмдүүлүк үчүн кара элечек кылынган да. Кара кийимчен, кара элечектен баары тең бирдей мындай аза кийимин кийип отурушат деген образдуулук үчүн эле да. Ошо спектаклде деле башка да деле ошо кыргыздардын уттук үрп каада салты же болбосо кандайдыр бир өзүбүзгө жараша кыргыздардын нарк насили чагылдырылат да. Ошондо бул спектаклде эле коюла береби же ошол нерселер эске алынабы? Кыргыздар мисалы үчүн караны баш кийимди ошо күйөөсү, Кудай сактасын, күйөөсү каза болгондо кийишет. Анан историяны карап көрдүк, биз тарыхты карап көргөндө бир дагы кара элечек кийген болгон эмес экен да. Ушул жери баардык коомчулукка таң калтырды. Бул кара элечекти ким сиздерге сунуш берди деген ой пайда болот, суроо пайда болуп атат. Кара элечекти албетте художник костюм боюнча сүрөтчү сунуш кылат. Ал ким? Ошол сүрөтчү ким ал? Зухра Мукамбетова. Юлдаш деген ким дедиңиз жанакыда? Юлдаш Нурматов ал сүрөтчүсү, спектаклдин сүрөтчүсү. Зухра Мукамбетова ал костюм боюнча сүрөтчү. Анан мисалы үчүн Мелис Убукеевдин Вселенная Манаса деген фильми бар. Бул 80-90 жылдар эле тартылган фильм. Карап көрсөңүздөр баары кара элечек кийип отурушат. Бирок башка дагы көптөгөн спектакльдерде ошол кара элечек бар да. Кара элечек боюнча талкуу аябай жүрүп атат да. Буга сиздер кандай элдерге түшүндүрмө бере аласыздар? Туура эле кылдык деп коесуздарбы же мындан кийин кайталанбайбы? Кара деген бул кыргыздын каада салтына туура келбеген нерсе да. Биз элге түшүндүрмө бергенде мен өзүм страничкама да жазам, Кыргыз драма театрынын официалдуу страницасында да Facebook'та түшүндүрмө беришти. Спектакльде түрдүү образдуулуктар болот да. Ошол образдуулук аркылуу ошол убактагы азаны бериш керек болот. Бул эми спектаклдин бир эпитети да. Биз мисалы турмушта ушундай кылып кийинип алып жүргүлө деген жокпуз да. Ал эми спектакльде ошол азаны бериш үчүн ушундай эпитет пайдаланганга туура келди. Турмушта биз кылган жокпуз да, мындай боло берет да. Биз спектакльде көрсөтө берсек болот да деп көрсөтө берсе болобу? Анткени ал спектакльда, ал жерде образдуулук керек да. Спектакльде турмуштагыдай көрсөтүш жеткиликсиз болуп калат го деп ойлойм да. Сиз деген маданият адамысыз да. Биз баардык нерсени тонкость деп коелук. Кыргыздар ошого карата басканда акты төкпө, шамалды сөкпө, кара кийинбе, мындай ырым, жырым деп коелу каада салттары менен. Бирок ошол көрүнүшкө Зухра менен Юлдаш ушундай капкара элечекти кийгиле деп чыкканда сиз кыргыздын катары, кыргыз катары муну кийип эле койбойлубу дегендей сунуштарды же болбосо ушундай талкууларга болуп калышын ойлоп атпыз беле? Эми бул биринчи эле жолу ушул бир эле спектакльде кийилип атса бир жөн да. Мындан башка спектакльдерде деле кара элечектер бар, мисалы үчүнчү. То есть буга чейин мындай талкуу жараткан эмес да. Анан ушул именно Төлгө спектаклине келгенде эле кара элечек кийип алыштыр деген. Мен айтып атпайм, жана Убукеевдин фильминен даже карап көрөлү, кара элечек кийип отурат. Баары. Именно ал ошону менен ал мындай образдуу түрдө азыр аза күтүп атканын, баары тең кара кийинип отурганын ошону түшүндүрүп атат да. Биз дагы ошондой эле түшүндүрмө бердик да. Анан бул биринчи кезекте образдуулук үчүн болгондон кийин театрда образдуулук башка нерсе болгондон кийин албетте баарыбыз тең эле ошол бир ойдо болдук. Баары менен кеңешилди, бул ооба ушундай болгон деп образдуулук үчүн уруксат берилет. Деп анан
ошондой кылып чыгардык. Элдин талкуусун кандай кабыл алдыңыз? Эми элдин талкуусун аны карагачек бул экинчи вопрос. Биринчи кезекте ал жерде талкуу жөн эле көчөдө кийип жүргөндөй талкуу кылып атышат да. Жөн эле көчөдө кийип жүргөн жок. Бул сахнада же болбосо ошол жерде жолугушууга барганда сахнага чыгып ойноп бериш үчүн гана кийилген да. А на самом деле в жизни ак элечек эле кийип жүрөт да. Ооба. Назым мырза, кыргыздын тарыхы же болбосо болуп өткөн окуялар кыргыздын патриоттулук сезимдерин спектаклде ошондой кылып туруп өзгөртүп салса болобу же болбойбу? Ак элечек кылыппы? Жок, эми ар кандай образдарды алмаштыра берсе болобу дейм да. Мисалы үчүн Курманжанатка баласын акка моюн сунду дегенде, ошол жерлерде спектаклга атка катары аткарып калышыңыздар мүмкүнбү? Ошол учурдагы образдар спектаклдин кызыкчылыгы үчүн өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Спектаклдин кызыкчылыгы үчүн тарыхый окуялардын эч нерсеси өзгөрбөйт. Мисалы ошол эле Курманжанатка спектакли биздин театрда жүрөт. Ошол жерде акка моюн сунганда дагы, башкасында дагы ошондой эле болот. Мисалы үчүн Курманжанатка спектаклине биздин театрдагы баласы жатат. Ал мындай элестеле айтып атат да. Ал Оганстанда өлдү Абдуллабек. Ал элестеле айтылат. Ал эми жылып акырындан кебеге жылып келатат. Анан баласы өлгөндөн кийин кош эне дегенден кийин мен өлдүм дегенде дароо ошол керегенин тушуна байланган ак шейшектер ылдый көздөй түшөт. Бул означает, что ошол моментте ошондо өлдү ал. Эми мындай керегенин сыртында баягы боз үйдүн сыртында жанагы өкүргөн жерге ылайыктап мындай килемче килип коет го, ошол сыяктуу формада болуп калат да. Анан ал боз үй жок, эки кереге эле жылып кетет. Бирок биз образна аны боз үй деп элестетебиз да, туурабы? Мен образдуулук деп ушуну айтып атам да. Образдуулук деп анын ичиндеги маани маңызын өзгөртүп жиберүү эмес, образдуулук деген мындай күчөтмө берүүчү каражат. Чоң рахмат.